Бишкек шаарындагы 1 квадрат чарчы метр батирдин баасы канча? Өздүк баасы канча? Анан бүгүнкү күндө базар баасы канча? Бүгүнкү күндө себестоимость, орусча айтканда себестоимость, өздүк баасы 1 чарчы метрдеки $900 $1100 чейин чыгып атат. Бул деген баягы өзүнүн классына жараштуу, жана ошондой эле курулуштун моделине жараштуу. Андан тышкары мисалга айтып кетели, жана панельный үйлөр бар. Алардын баасы арзаныраак эле. Алардыкы где-то бир $600 айланып атат чарчы метри. Ал эми каркасный метод менен салынган объектилердики 1 чарчы метри ошол $900 $1100 чейин өздүк баасы чыгууда. Ал эми базар баасы боюнча эми ал кандай десем, бул антимонополиянын жумушуна тийиштүү болуп калат го дейм. Бирок биз айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө базар баасы даяр үйдүкү базар баасы $1,500 башталган учурлар. Нурдан мырза, бул маселени айткан себеби сиз курулуш тармагындасыз да, сизде бардык жагынан маалымат болуш керек да. Бардык тарабынанчы. Эми сиз билесиз да, $3000 чейин чыкты алды. $3000 чейин. Бул азыр бүгүнкү күндө Орта Азиядагы эң кымбат шаарлардын бири Бишкек шаары. Мен сизге бир пример катары айтайын. Бир объектибиз бар. Баасы бүгүнкү күндө $4000 чыкты. $4000. Бул жаңылык мен үчүн. Мен биринчи жолу угуп атам. Бирок базар баасы эң низкий эле даяр үйдө, даже котловандан алып келгенде деле котловандыкы бүгүнкү күндө 1200-1300 сатып атышат. Жок үйдү 1200-1300 Бишкекте ошондой эле чыгып атат азыр. Нурдан мырза, эми бул азыр сиз 4000 деп айтып койдуңуз. Бул жерлердин баасы дагы бүгүн сиз айткандан баштап кымбаттай баштайт азыр. Шаардагы жерлер дагы кымбаттай баштайт. Ошонун эле негизде бала бакча, билим берүүдө жана ошондой эле жеке үй салууда дагы кымбаттоо мындай тез арада өсүп атат да. Сиз айткандан кийин дагы экеси өсүп кетиши мүмкүн бул нерсе. Токтобойт. Кымбаттоонун токтотуу бир маселеси бар. Бул жана мен айтып кеткендей эле реновация программасын киргизишибиз керекпиз. Эгер ошо программа кирип, ишке кирип, иштеп баштаганда жанакы жерлердин баасы дагы токтойт эле. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, мынакей өзүбүздө бүгүнкү күндө жер маселеси аябай оор турат. Жер жок. Эгер мурун жер сатам деп объявление, реклама чыгарса, бүгүнкү күндө жер алам деген рекламалар көпчүлүк. Бул программаны эгер биз киргизсек, эски жараксыз үйлөрдүн ордуна жаңы заманбап үйлөрдү куруп, ошол эле учурда баягы жери бекер болуп калат эле. И ошо менен биз эки нерсени жабат элек. Бул биринчиден шаарыбызды оңдойт элек. Экинчиден ошол жерде жашаган биздин жарандардын турак жай маселесин жаңыртып элек. Бул эки эң чоң нерсени баягы маселесин жаап алат элек. Ошол программаны биз ойлойбуз, быйыл ишке киргизишибиз керек. Ошол программа киргизгенде батирдин баасы дагы бир кыйла мындайча айтканда токтойт деп мен ойлойт элем. Сиздин толук мүмкүнчүлүгүңүз бар бүгүнкү күндө ошону ишке ашырганга. Сиздин колдооңуз аябай чоң, зор да. Ишке ашырабыз.